Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун төрүн. Кыйраттыңбы? Жакшы, аракетиң бар, бирок жылыш жок болуп атпайбы? Могу видеону көрсөң, ушул эле ырда интернетте ырдап туруп Байел деген балачы. Муну көрсөң. Көрдүңбү? Конокко чакырбайлы ушул баланы? Келиңиз, чакыралы. Конокко чакыралы, бирок кел мына көрүүчүлөрдү алдаганда эмне? Урматтуу көрүүчүбүз, амансыздарбы? Жалпы Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө салам айтып менен бирге биз кезектеги маегибизди баштайбыз. Бүгүнкү коногубуз дагы интернет жылдызы болду, жакынкы арада эле мыкты комментарийлер, мыкты элдин колдоосуна татып отурат. Бүгүнкү коногубуз ким? Кел тааныштырып бер. Бүгүнкү коногубуз Мукам Үндү Байел Алмаз уулу болмокчу. Бүгүн биз коногубуз менен маектешебиз, сүйлөшөбүз. Анан ошондой эле коногубузду студиябызга чакырып алабыз. Кандайсың, Байел? Жакшы, кийип. Сен соолук кандай? Жакшы. Эмне акыры мындай ырдаганда катуу эле ырдап атпадың беле? Кел катуу эле сүйлөшөлүчү. Сен соолук кандай? Жакшы. Аман эсенби? Жакшы буюрса, жакшы. Оорубай эле. Мен жанакы ырды уккум келип атат, биринчи ырдата албайлыбы? Кел, кантип. Кыялымда акку болуп учуп жүрөм көл үстүндө. Көк асмандын мейкенинде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүн. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Чындыгында бул негизи бул чыгарма мыкты деңгээлде аткарылган да, негизичи кошуласыңбы? Анан ооба, мыкты деңгээлде аткарылган, бирок Байелдин аткаруусундагы азыркы аткаруудагы бул ырга дагы бир ирет мындай дем кошкону, жаңы бир жашоо тартылган сыяктуу болуп, өзгөчө аткарып отур. Чындыгында куттуктайм. Албетте, каяктан мындай ырдап бер? Өзүмдүн ата-энем ырдашат. Бул тай жагыман көбүнчө келген. Апа жактан? Өнөр, апа жактан. Кайсылар эмне ырларды ырдашат? Кимдер алар окуду эле, ырчыбы? Жок, окубай эле, ошо тубаса таланттар. Тубаса таланттар? Качан байкадың сен өзүң? Чымының бар экен, талантың бар экен. Кичинекей кезде эле мындай. Атамдын колунда өскөм да. Кичинекей кезде эле конок-сонокторго барганда атам ырдатып берчү да. Ошондо эле ошо ырчы болом деп кыялданчумун ошондо эле. Кичинекейимде деген кандай? Канчадасың азыр? Мен 16-дам. 16-дасың? Чоң жигит болуп калыптыр. Чоң ишин турбайсызбы? Негизи эле ушул видео чыкканда Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү чыгыптыр. Анан адабият күнүнө даярданып жаттыңар беле же мындай жөн эле ырдап койгонсуңбу? Ошо адабият күнүнө даярданып жатканбыз линейкага. Ошондо классташым деле тартканын билген эмесмин, анан эми көргөн. Билген саткансың, мындай сезгем да ошо. Бүгүн чота неметет окшойм, белгилүү болуп окшойм да. Анан классташтарым да таанышпай келерди айтып калды. Сен 10 видеодо жүрөсүң го депчи. Анан өзүмдү карап, анан өзүмдү мындай. Кандай кабыл алдың? Жакшы болду. Өзүм мындай жетине албай турдум да, өзүмдү мындай. Тааныгандар эмне деп атат сенин айыңдагы? Звезда менен сүйлөшүп аткан турбайм, кандай бизди тааныбай кетесиң го деген сөздөр болуп атат да. Кел колуңду коюп койбойсуңбу депчи. Ошентип сүйлөшүп. Үйгө отургум келбей эле, кара көчкө чыккым келип эле өзүнчө эле ушундай учур болуп аткан экен азыр, ошондой болду. Ал видеого тартып атканын билгенде сен көрсөм башкачараак ырдамаксың да, эмне? Дагы да көбүрөөк берип, Ушундай эле ырдамакмын, бирок мындай берилүү болуп, мындан да жакшыраак ырдамак болушум керек. Кайра тактыр. Анан ошол видеодо мен Байелдин колунда шайкекти кармап алып, монтип, айлантып, ал кандай шайкек экен, ошону суралычы? Кана? Ал шайкек жок, үзүлгөн. Эми резинкадан эле шурлар тизип жасап коюшкан. Ким колуңа тактыр, ким колуңду сурады? Классташ кызымдан эле алгам, берчи мен тагын алайын деп эле. Кел, так эле сурайынчы. Сүйгөнүң барбы? Жок. Эмнеге ырчылар ушинтип эле жашыра бересиңби? Жашырбай эле, чын эле. Сүйүп көрдүңбү? Мен карьерама дагы кетет дейсиң. Кое тур, ооба деди. Кое тур, ооба деди. Сүйүп көрдүңбү десем, ооба. Мурда сүйгөм. Канчанчы класста кимди
сүйүп, ыйлап, боздоп, кат жазып. Каяқта жашайт эле, кимдин кызы эле? 5-класста жактыргам. Ошо. Өзүмдөн 1 жаш улуу болчу. Ал дагы. Улуулар жагабы? Жок, жаккан да мага. Анан? Ошо. Барып сөз сүйлөсөң, киши суңдап койду. Ошондой эле кабыл алып койгон. Атыгы башакысың, ай, ушундай жылдыз болуп кетерин билген эмес ал кыз, Ай, ата. Анан канча күнгө созулду? Аз эле болгон ал деле. Канча күн? 1 жума болгон го дейм. Негизи эле биз баягыдан бери Сонурду айткенсиң, ошол видео деп сүйлөп атпайсызбы? Негизи кимдин чыгармачылыгын баалайсың азыркы учурда? Кыргыз эстрадасынан, Мага Нурмат Садыров, Нурлан Насип, Мирбек Атабеков ушулар баалайм да. Өзүлөрү да жагат мага. Эң негизгиси ким? Нурмат Садыров. Нурмат Садыров, Ошондой болгон келеби? Буйрса. Андан да өтүп кетиши мүмкүн. Жакшы сөз айттың. Жолуккуң келеби алар менен? О. Мындай Инстаграмдан жазып көрдүң эле, азыр эми интернеттин заманы эмеспи? Жок, жазып көргөн эмес. Жазганда деле кабыл албайт да, окуйт деле да. Жолуксаң эмне кыласың? Жолуксамбы? Жолуксам. Колунан бекем кысып саламдашмак. Кайсыларын аябай жакшы мындай угуп, кайталап угуп турасың? Кыргыз кыздары деген ыры жагат мага. Баягы эле кыздарга эле тийип жүрөт экенсиң сен. Улуу кыздарга. Эмне кыл? Угабызбы ошол ырды? Кел анда. Керме каштуу селкилерге сунуу бурматын, кыргыз кыз деп жар салат эрчен урматың. Жыгылсам таяган, жалоору аяган, жылдыздуу пери кыз болчу курдашым. Жүрөгүмдүн оругансып турат туш жагы. Жетпей сага көңүл чиркин канча сыздады. Ажары ченелбес, айга да теңелбес, аламда эң сулуу кыргыз кыздары. Тойлордо ырдап жүрөсүң, Иә. Тойлордо ырдайт окшойсуң. Тойлордо жок, дагы эмес. Акча тапкан учуру болду беле мындай? Мындай. Канча? Мисалы үчүн каникулдарда айылга барам да. Каникулда айылга барганда ошондо куда тосуп атканда ошондо ырдап мындай акча тапкан. Канча таптың эле? Эң көп Акча тапкан кысташат сага? Аны деле бир кичирээк кезимде ырдагам, андан бери ырдай элекмин. Ошондо 2000 сом тапкам да, ошондо кичинекей кезимде. Бирок ошол мезгилде 2000 сом мен үчүн аябай көп акча болгон да. Апам монтип эле, сен азыр 2000 сомду мага берип тур, анан сен сураганда эле берем деп туруп алды. Жок. Аны бүт эле өзүмө коротуп салгам. Келиңиз бир ырдаталы, андан кийин биз даярдап койгон оюнга кезек бербейлиби? Жок, азыр ошол ырды биз дароо эле ошол биринчи ошол оюн да? Ооба. Кандай дейсиң, Байла? Азыр сен чындыгында ырдаган үнүң өзгөчө экен. Азыр ошол үнүңө дагы да болсо бир аз мындай кошулмаларды кошсок, боекторду, краскаларды берсекпи деп атабыз да. Бул жерде атайын даярдалган шариктер бар. Ал шариктин ичинде желин жутуп туруп ырдашыңыз керек. Кудайай! Базар жок. Артым эмне? Булар деле ошондой бул учуп кетти. Азыр эми кийинкисин эме кылабы. Жаздын берин кесип кыскайра баштайбыз. Урматтуу көрүүчүбүз, чындыгында биздин Байел досубуздун мыкты ырдаганын көрдүк. Үнү дагы өзгөчө экен. Ошол үнүндөн дагы бир аз болсо да биз боек кошолу деп турабыз. Бул шариктин ичинде жел бар. Ошол желди жел бар деп аябай таң калып айткандабы? Ооба. Сен ушул жел жутуп туруп анан ырдашың керек. Эми көрүп жүрөсүң да бул оюнду. Кел анан акырын карма, баарын бир жутпайын да бөлүп. Полныйбы? Жок, бөлүп жутасың, абаны ичине киргизесиң, анан мындай кайырманы ырдайсыңбы, ырдап баштайсың, Булат кичине жаш болгон окшойт. Таң атып күн батты, кетпедиң оюмдан, сезимди суусатты. Сагыныч чогулган, кыялбай сен жакты. Күтөмүн жолуңдан, оу жолуңдан, гүл кармап колуңдан. Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим копаркыңды. Бирге жүргөн күндөрдү сагынып,
ак сүйүм күчөп жаңырды. Чындыгында негизи өзгөрүш керек болчу. Биз буга чейин өзгөрбөй калдык. эмнеге токтоткон жокпуз? Мыкты аткарып болот да. Кайсыларды? Жутчу, баарын эле жутчу, Тыногу кылбай туруп мындай дароо ырдасаң, балким ошондо өзгөрөт. Все. Ой. Бәрін. Билбем неге Билбем неге елеп алдың ойлорумду. Түшкө кирдиң сен да мени ойлодуңбу? Үмүтүм өчүп жанып турган кезде бир жылмайып койбодуңбу? Таттуу махаббатым сага ырсунамын. Мени жандап турсаң ар дайым бакытка кабыламын. Азаматсың. Урматтуу көрүүчүбүз, чындыгында азыр бул шарикти мен дагы мындай жутуп көргүм келип атат. Мындай өзгөрөбү депчи, мындай. Башка биреулерди ойнотуп эле жүрөбүз дайымачы. Мындай өзүм эч качан мындай колдонуп көрбөп турмун да, бул нерсени бир көрөйүн, ошо менен берүүсү үчүн дайырсам. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, биздин кезектеги интернет жылдызы берүү соңуна чыгат. Өзгөргөн жокпу? Кысылды үнүбүз бир кысылып калды. Дагы баарын жутуп көрүңүзчү. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги биздин интернет жылдызы берүү соңуна чыгат. Бүгүн биздин берүүбүздө бүгүнкү биздин коногубуз Супер ТВнын каналынын коногу Байел Алмаз уулу болду. Сага чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Чындыгында сонун ырдайт экенсиң, чындыгында сонун үнүң бар экен. Ушуну сакта. Кыргыз эстрадасына мына ушундай үндөр азыркы күндө керек болуп турат дегенде сөздү да айткым келип турат. Ошо жогоруда атаган агаларыңдай, байкелериңдей чоң инсан бол келечекте. Ийгилик. Азыр болсо жакшы окуу макулбу? Жаныңызга чалбай эле кой. Макулбу? Балдаштар. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз бат эле соңуна жетип калды. Сиздер менен биз Эмир Арсланбек уулу жана Айпери Жусупбек кызы. Саламатта калыңыздар.